Жалал Абад шаарында аялдардын зордук зомбулукка кабылуусунун алдын алуу, алардын коомдогу ордун жогорулатуу жана туура турмуш шартында жашоо кечирүүсүнө багыт берүү максатында бир катар иш-чаралар уюштурулуп келет. Алардан бүгүн каладагы номер 4-мектеп гимназиясында аялдар дискриминациясыз жашоого укуктуу деген ураан астында спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш өттү. Ага шаардагы аймактык башкармалыктардан куралган активдүү аялдар катышты. Бул мелдешти Жалал Абад областу боюнча ар түрдүү зордук зомбулукка кабылган аялдарга психологиялык жана юридикалык жактан жардам көрсөтүп келген Каниет кризистик борбору уюштуруп, аны жергиликтүү бийлик колдоого алган. Өнөктүктүн алкагында аталган борбор бул жылы коомдун ар түрдүү катмарындагы аялдардын катышуусундагы спорттук мелдештерди өткөрүүгө басым жасаган. Ушул волейбол оюнуна катышкан аялдар шаардын 4 аймагынан алынды. 16 күндүк кампаниянын жарыяланышы бул Кыргызстанда деги эле бүткүл дүйнө жүзүндө аялдар курал катары колдонулуп келе жатат. Үй бүлөдө, коомдо дагы ушу негизинен аялдар көбүрөөк кордук көрөт экен да. Аялдарга биз негизги багыт ушул өздөрүнүн укуктарын үйрөтөбүз. Кайсы жерде кандай адамдарга кайрылса болот, кимдерге кайрылса болот. Кыргызстан боюнча жыл сайын 25-ноябрдан 10-декабрга чейин аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күн эл аралык акциясы өткөрүлүп келет. Бул аралыкта аялдар зомбулукка каршы туруп, коомдогу ар түрдүү чечүүчү кадамдарга барууга мүмкүн экенин көрсөтүүгө басым жасап келишет. Аялдар үйдө гана балдарды тарбиялап, үй жумуштары менен нан жабып, тамак жасап гана чектелип калбастан өзүнүн дагы жөнөмдүүлүгүн көрсөтүп, спорт оюндарына активдүү катышып, ушинтип келе жатабыз. Бул атайын уюштурулган иш-чара мен ойлойм жакшы уюштурулду деп, аялдардын көңүлү кичине көтөрүлүп, активдүүлүгүн өркүндөтөт деп мындан ары да ишенип кетем. Кетсек, аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу эл аралык күнү 2000-жылы Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясы тарабынан түзүлгөн. Ал эми Жалал Абад шаарынын калкынын 53% аялдар түзөт. Нурайым Турдумаматова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.